кылышка катышкан эмесмин. Мен мамлекеттик иштер өлкөдө бизнесмен иштеген эмесмин. Мен бир дагы жолу мамлекет эсебинен бизнес жасаган эмесмин. Ошондуктан менин кайсы учурда болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы текшерип чыгышты булар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар Алла кабыл кылсын. Ушул Рамазан айында ушу бирөөгө катуу сөз айтпаймын, бирөөгө ушу зыян тийип калбасын деп ушундай сабырдуулук менен отурдук эле, бирок тилекке каршы акыркы ушул соцсеттерде келип аткан видео кайрылуулар чындыгында мындай тынч отургузган жок. Биздин да ошо катардагы кыргыз жарандары катары биз да ойгонуп өз оюмду билгизгим келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушул туңгуйукка алып келгениге албетте ушул саясатчылардын опол-тоодой күнөөсү бар. Аны менен кошо элдин да биздин да күнөөбүз бар. Анткени ошол шайлоо убагында акчасын алып, арагын ичип, концертин угуп, ошолорду кош колдоо бергенбиз. Ошонун негизинде ушул нерсени көрүп атабыз. Саясатчылардын, эски саясатчылардын өтө чоң кечирилгис күнөөлөрү бар. Сыймык Жапакеев агабыз абдан туура айтып атат. Канчалагандардын жүзүн ачып атат. Бирок биз кыргыз эли ойгоно турган учур келди да. Биз Средний Азиядагы эң акыркы экономикасы төмөн өкмөттүн биз болуп атабыз. Бул саясатчылардын канчалаган завод фабрикаларды бардыгын сатып болбогон тыйынга. Аны өздөрүнүн бизнесине айлантты. Ошонун негизинде канчалаган миллиондогон мекендештер сыртка чыгып кетти. Сыртка жөн эле чыгып кеткен жок. Ал жерде өтө чоң трагедиялар болуп атат. Канчалаган кыздарыбыз Москвадан өрттөн өлүп келди. Канчалагандарыбыз ушул акчанын айынан, жашоонун ордугунан ажырашып кетип атат. Ушуга да силердин күнөөңөр бар. Канчалаган балдар сагыра калып атат, жетим калып атат, ата-энеси ал жакта өлүп атат. Бул жакка сөөк табыттары келип атат. Аларга да силердин күнөөңөр бар. Эгер биз бардык нерсе сатылбай, Союздун малындагы калган нерселер ошол бойдон завод фабрикалар иштеп турганда, биз ушул жерде иштеп, үй бүлөбүз менен ата-энебиздин алдында тынч жашамакпыз. Ушул бузулуп кеткен семьяларга, кароосуз калган жетим балдарга бардыга албетте силердин күнөөңөр бар. Кыргызстан чындыгында эң жакыр өлкөлөрдүн бирибиз. Бунун эч ким тана албайт. Биз коронавирус илдетинде 1 ай, 1,5 айда билдик. Биз даже 1-2 ай, 3 айга да туруштук бере албайт экенбиз. Ошондуктан урматтуу кайдыгер эмес жарандар, баарыңыздарды чакырабын. Ушул Сыймык Жапакеев агабыз баштаган уурулардын, каракчылардын жүзүн ачууга биз да кошулабыз. Эгер ушул нерселер далилденип аягына чыккан болсо, жогору жактан баштап аким, айыл өкмөттөргө чейин ушул нерселер болуш керек. Анткени булар жеген нерсени, булар ичип алган нерсени, булар сыртка алып чыгып кеткен акчаны биз төлөбөшүбүз керек. Уктап жаткан эл кул болуп ойгонот дейт. Биз ошол нерсеге келип калдык мына. Кудай сактасын аны. Бирок баарыңыздарды бүгүнкү ушул ыйык күндөрдө адилеттүүлүккө, арамдыктан алыс болууга чакырат элем. Бир киши 28 жыл алдады. Чыңгыз Айтматовду алдады, анысын алды, мунусын алады. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар кайсыл жерде отурганын. Эч качан элдин ырыскысыны убактылуу гана жешиңер мүмкүн. Бирок убактылуу эл кыйналып атат, убактылуу семьялар бузулуп атат. Ошол социалдык
экономикалык каражаттын жоктугунан канчалаган үй бүлөлөр Москвалап азыр сырт жактан чалып атышаттыр. Кетели дейбиз, акчабыз жок. Консулга барсак жардам бере албайт. Жардам беребиз, билетиңерди алсаңар учурабыз деп атат. Билет алайлы десек 20 000, 30 000 чоң сумманы айтып атат. Ушул нерсеге ушу жогорудагы аталган и өзүңөр сезип алсаңар керек, кимдер ушул арам тамактан элдин эсебинен байыган адамдар. Бүгүн эмес, албетте бересиңер. Бул биз мусулманбыз. Баягы урдап жегендер эми баягы угат экен да, бирок жүрөккө мөөр басылып калат экен. Жүрөк карарып калат экен. Бирок бул дүйнөнүн азабынан кийинки акыретти да ойлош керек. Ийненин көзүнүн тешигиндей ушул жерден сурак берип өтөт экенбиз. Ошол нерсени ойлонор. Ошондуктан бүгүнкү күн кызматта отурган жалпы атка минерлер тарыхый мүмкүнчүлүгүңөрдү туура пайдалангыла, урдабагыла. Силер болбосоңор силердин балаңар берет барыбыр. Бул кайгы канчалаган уурулардын аталып атат. Алдыңарды бергиле. Биз албетте президентибиз урматтуу Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупциялар менен аябысыз күрөшөбүз. Биз да кайдыгер карап тура албайбыз. Биз да Кыргызстан үчүн, мекен үчүн кашык каныбыз калгача күрөшөбүз. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн өлсөң, мындай арман жок. Ошондуктан биз жалпы эл ойгонуп, Сыймык Жапакеев баштаган коррупциялардын бир гана адам эмес, жалпы бардыгын кустуруп, сырткы карздарды төлөп, ар бир шаарларга жумушчу орундар түзүлүп, ар бир айылдарга суулар чыгып, стабилдүү жашоо болуш керек. Ушундай давно биз 15 жыл мурун болушубуз керек эле. Ошонун бардыгы сыртка чыгып кеткен, акчаларды басып, сырт ар кайсы жерлерге особняктар салып салгансыңар. Бирок күжүрмөн эл экен, бардыгын жашоосу кыйла жакшы, көбүнүн жакшы. Бирок мына көрүп атасыздар, соц тармактарга кирсеңиздер, жүрөк оорута турган окуялар болуп атат. Ошолордун бардыгына эски саясатчылар силер күнөөлүүсүңөр. Эски саясатчылар жаңыны ээрчитип кетип атканга да силер күнөөлүүсүңөр. Ошондуктан бүгүн ушуга точка койбосок, эртең кеч болуп атат. Анткени жаңы келген саясатчылар айтат, урдап жашаса болот экен деген ойдо калат. Ошондуктан коррупция менен жалпы кыргыз эли да аябысыз күрөшүш керек. Мыйзамда бар, Конституцияда жазылган бийликтин бирден бир бутагы болгон бул эл дейт. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздүн укугубузду туура пайдаланып, коррупция менен күрөшүүгө жардамды берели, ойгонойлу. Эртең кеч болуп калат. Ассаламу алейкум, туугандар. Чын айтсам, азыр жоом кайнап атат. Бирок өзүмдү камап, спокойно айткандай болоюн. Кыргызстан азыр реанимацияда жатат да, мындай айткандачы, экономический реанимацияда жатат. Ар бир тараптан кан соргучтар соруп, жанын койбой, мындай эртең биз күнү комага жаткызып, анан вообще акы дүйнөгө кетирчүлөр болуп турушат да. Ошон үчүн мен азыр айтап берем силерге, эл журт. Курманжан Датхан ханшабыздын сөзүн эстейлик. Качан кыргыз төшөктө жатып өлчүлө. Эр жигиттин жаны, найзанын учунда. Мен өзүм үчүн айтайын. Мен даярмын кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн башымды сайганга. Мага окшогондор Сыймык, Максат Мамытканов, Канат Хасанов сайганатышат. Сайдалар керек болсочу. Мен ошон үчүн чоң азатка аттандым. Мен аз айтайын. Мен Асакеев Рахат чоң азатка аттандым мен. Ошон үчүн силер даяр болсоңор, биз менен чогуу болсоңор аттангыла. Жүрөгүбүздү революция кылалык. 2 революция кылдык болду. Эми жүрөгүбүздү, башыбызда революция кылалык. Кой, акылыбыз менен жумушубузду кылалык да. Ошон үчүн мен силерге суранат элем.
эл журт акыл менен жүрөгүбүздү ойготуп, кандай десем, ушу кошуна боло уктап калган кишилерди ойготуп болду, жетет. Эми болсо бир мушту менен жумушубузду кылалык. Бир агым менен агып кеткендей бололук. Мен ошон үчүн силерди чакыртып элем. Чоң казап, флешмоб ким кошулса айткыла. Мен фамилияңарды айткыла. Баланчаев. Мен чоң казапка аттандым, мага окшоп эле. Фамилияңарды айткыла да, ошентип чоң казапка аттандым. Биз менен кошулсаңар, биз менен бирге болсоңор. Ошон үчүн мен силерди суранат элем. Баштайлык флешмобду. Баштайлык. Элдин сүйрүн көрсүн булар, уруулар. Көрсүн да. Здравствуйте, уважаемые друзья. Честно говоря, чуть-чуть возмущен. Последнюю вот эту неделю последнюю в сети появилось видео Сыймых Джипыкеев, экс-сотрудник прокуратуры, который перечисляет всех коррупционеров. Честно, я в шоке. Я не знал, что у бывших чиновников может быть по 150 квартир, по 22 особняка. Я в шоке. И я в шоке от того, что находятся в сети люди, которые начинают защищать данных граждан, чиновников, которые нещадно воровали, получается. А представьте, это вот он один факт Джумалиева, да, вот я не знаю, там, чего у них за терки или еще что-то, но он очень грамотно разложил. Я знал, что это богатый человек, но я не знал, что татан у него там, гектарами земли, там, зданий очень много по городу. Ну, про бизнес в Алмате, про вот это все. Я знал, да, еще, я знал, там, целый университет у него медицинский какой-то там, около 500 студентов в гостинице у него живут. Как бы про это все знал, ну, Сыймых Джипыкеев молодец. И сейчас вот, сегодня смотрю интернет, там про Сыймыка написали, что у него, он по заграницам ездит и фотографии выставили. Как сотрудник прокуратуры может ездить по заграницам? Ёлки-палки. Сравните хотя бы из 22 особняков и 150 квартир. Просто один особняк сфотайте. Там не то, что поездки Сыймыха. Там, мне кажется, пол Бишкека сможет за границу съездить. О чем вы говорите, уважаемые фейсбукчане? Как вы можете приводить пример поездку Сыймыха куда-то за границу, его фотографию, и особняки, которые по городу? И ведь, что огорчает, что Джумалиев это один из тех, которых там показал Сыймых Джипыкеев, да, а таких десятки, сотни. Вы представьте себе, сотни таких чиновников, которые как паразиты высасывали нашу экономику, наши деньги, кредиты. Ведь коррупция это раковая опухоль. Если ее не срезать, она поразит все общество, все государственные структуры. Она уже поразила. И наше государство уже безнадежно. Уважаемый президент, вы обещали бороться с коррупцией, вы обещали, красиво говорили, что придя, вы всех заставите вернуть награбленное. Ни одного факта не видел. Ни одного факта. Да, вы посадили очень много людей, которые там связаны с коррупцией были или около ходили, но не всех получается, а только верхушку. И я призываю вас начать показать порку вот с таких людей, которые миллиардами грабили и посадили нас в такую лужу, да. Как бы я не знаю, да, я не могу никого обвинять, но
думаю, стоит проверить. Потому что общество уже все услышало, и проверка должна быть жесткой. И если проверка будет жесткой, то, думаю, нужно наказывать таких людей, которые проворовались, которые очень много лишили граждан нашей республики на безбедное, просто на счастливое будущее. Или народ сам начнет наказывать. Ведь всем все известно. Все просто молчат. А если народ начнет сам, это будет ужасно. И, пожалуйста, уважаемые фейсбучане, будьте объективными, да? И, честно говоря, смешно. Сымых, да, вот этот Чепакеев, да, его загранкомандировки, может быть, он в командировке ездил и фотографировался. Выставлять все это и говорить, на какие бабки он ездил, это абсурд. Это абсурд. Это смешно. Ну, давайте будем фотать особняки чиновников и будем вот говорить, сколько стоит, кому принадлежит. Потому что, посмотрите, машины по 100 тысяч долларов, особняки по $1 миллион. Как чиновники могли это вообще такое себе позволить? Да никак. Никак не могли себе такое позволить. Это как Сымых Чепакеев сказал, это коррупция. Урматтуу туугандар, кыргыз элим, мен бул видео кайрылуу видеом арнаган бул Сыймык Байкеге. Себептен көчөтүндө мурда күнү ушу Сыймык Байкенин видеолорун көрүп түнү бою уктабай ушу жаңы эле турдук да. Бул видеону суранам, туугандар, ар бир группага таратып, ар бир кыргызга жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип таратып койгула. Өтө суранам, бул видео Сыймык Байке боюнча. Мен ошо Сыймык Байкенин постоянно видеолорун пропускать этпей көрүп турам. Чын айтсам, баатыр экен Сыймык Байке. Чын мен өтө сыйлап баштадым бул байкени. Например, азыркы убакта көп адамдардын ушундай чындыкты бетке элге айтканга духу жетпейт да. Ошондуктан туугандар, ошо Сыймык Байке айткандай эле ошо ынтымакка, биримдикке баарыбыз чакырабыз, биригели. Туугандар, орустар да айткандай, один в поле не воин да, Сыймык Байкечи. Сыймык Байкени мындай караганда кыргыз эли защищать этиш керек да. Бир адам бийликке туруштук бере албайт да. А кыргыз эли туруштук бере алат. Бирок бир адам кыргыз элин көзүн ача алат да. Көзүн ача алат. Бул Сыймык Байке болду да. Раматылык Элмирбек Байкебиз дагы канча деген айтып жүрүп, канча деген ырдап, мен видеолорун көрбөгөн видеолорум бар болчу экен, ошолорду угуп алып жаман жүрөк ыйлады да, туугандар. Канча жыл мурундан баштап эле ошону айтып келатыптыр да. Действительно, анан Сыймык Байке айткандай ошо өтүп кетти, көзү өтүп кетти. Ошондон кийин анан кыргыз элибиз ошо видеолорду чыгарып бутуру Фейсбукка киргизип, ошондо мен көп видеолорун көрдүм да. Аякта катуу сөздөр бар экен. Билбейм туугандар, эмнеге биз ойгонбой атабыз, эмнеге биз мындай кайдыгерчилик мамиле кылып атабыз өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга, ушундай кооз жерибизге, ушундай бай жерибизге, билбейм, мен түшүнбөй атам да. Дагы бир нерсени айтат элем, ушу биздин спортсмендер, балбандарыбыз да, баатырларыбыз дагы ойгонуш керек. Мен жаштарга да кайрылып атам. Мен азыр бул бизден улуу байкелерибиз түшүнгөндөр кичине болсо да кыймылдап аракет кылып атышат, а мен жаштарды көрбөй атам да. Туугандар, Фейсбукка ушинтип ар бир кыргыз ушундай видео обращение кылып, Сыймык Байкеге окшоп өзүбүздөн
жүрөгүбүздө болгон чындыкты айтып, ушундай бир видео таркатуу маселесин көтөрбөйлү? Кандай десиңер? Азыр карантин болгондо деле эми азыр чогула албайбыз, бирок уже бүтөйүн деп деле калды да. Ушундай ар бирибиз оюбузду айта алганда туугандар, видео менен. Не кандай анан көрөбүз да, канчасы кайдыгер экен, канчасы колдойт экен. Бирок Сыймык байкени колдоп коюш керек туугандар. Колдош керек, бул жакшы байке, жакшы байке. Көрүнүп турат, бул жүрөгү менен Кыргызстанга, кыргыз элине күйүп турганыначы. Башкалар көрдүм мен комментарийде, постторунда көрдүм, Сыймык байкени жамандагандар деле чыкты. Алар деген фейковый аккаунттар экен. Алар жамандаса жамандай берсин, алар фейктер менен вообще лучше сүйлөшпөй деле койгула да. Ошо туугандар, силерден дагы бир жолу суранам. Ушу видеону кыргыз элине таратып койгула. Сыймык байкени баарыңар билесиңер. Ооба, бул чындык. Азыр коркутушуп атышат. Тигиндей кылабыз, мындай кылабыз депчи. Ошондуктан Сыймык байке менен колдон келсе жолугуп, сүйлөшүп, поддержка берип коюш керекпиз да. Духовно болсо дагы, физический поддержка болсо дагы, материальный поддержка болсо дагы биз жардам бериш керекпиз мындай байкелерге. Эси мындай байкелерди колдобой, кайдыгерчилик кылып койсок, анда кыргыз элин кечирип койгула. Кыргызстан жакында жок болот. Бир 10 жыл, 20 жылдан кийин биздин депутаттар, 120 депутат, министр, президенттерибиз коррупциянын себебинен, карызды Кытайга кутула албагандын себебинен Кыргызстанды жумалап жеп жиберишет туугандар. Анан кийин өзүңөр ойлогула анан. Сыймык Жапыкеевдин жанагы айтканы боюнча мен дагы анча-мынча өзүмдүн оюмду кошкум келип атат да. Бүгүнкү говоритыбы эмнеде? Говоритыбы пока, короче, кухнядагы видеолору Сыймык аке кухняда отуруп алып видео тартканды жакшы өздөштүрдү, молодец. Чындыкты айта берсин, эң негизгиси. Ким гана кандай видео тартпасын, мейли кухняда отурсун, мейли үйүнүн чокусуна чыгып алсын, мейли көчөгө чыгып отурсун, ал өзүнүн эрки, как удобно дегенде. Эң негизгиси чындыкты айтсын, бизге ошол маанилүү нерсе, достор. Кубанычбек Жумалиев боюнча айтты да. Мен Кубанычбек Жумалиев боюнча 2 жыл, балким 3 жыл мурун айтсам керек. Айтсам кээ бирөөлөргө жаман көрүнгөнмүн, же кимдир бирөөлөр түшүнбөй эле, оозуңа келгенди сүйлөй бербейсиңби, дөрүбөчү деген адамдар да болгондо, мына бүгүн факты менен Сыймык Жапыкеев, блогер, экс-прокурор айтып өттү да. Кубанычбек Жумалиев боюнча именно айтты бүгүнкү видеодо. Мен муну 3 жыл мурун айтсам, көпчүлүк адамдар жаман көргөн. И тар чөйрөдө дагы муну обсуждение кылып, короче, көпчүлүк адамга мен жаккан эмесмин. Эмнеге? Кубанычбек Жумалиев Акаевдин доорунда уурулук кылган. Ууру Кубанычбек Жумалиевдин мал мүлкү канча экенин билесиңер. Эгер дагы билгиңер келип атса, Сыймык Жапыкеевдин баракчасына кирип, ошол видеону башынан аягына чейин көрүп койсоңор түшүнөсүңөр деп ойлойм. Кубанычбек Жумалиевге окшогондор Кыргызстанда өтө көп, өтө эле көп, достор. Баарыбыз эле кейип атпайбыз, ай коррупционер көбөйүп кетти, ай мамлекет итке минди кокуй, мамлекетти тиги элди ойлогон эч ким жок, баары эле уурдап атат, тоноп атат, талап атат деп эле наалып, кагынып, силкинип жүрөбүз. А ким уурдап атат? Ким тоноп атат? Ким конкретно айтпайсыңарбы? Вот мына биринчи эле чу дегенде Акаев, сволочь, 15 жыл үй бүлөсү менен урук тууганы менен соргон. И ошол Акаевдин коюн колтугуна кирип, баягы булар менен табакташ болгондордун бири Кубанычбек Жумалиев. Бул киши Акаевдин убагында майлуу сүттүү кызматтарда жүрдү. Ошол эле министр жол тармагында, мына транспорт боюнча анча-мынча жерде, эгер ката айтып аткан болсом, оңдоп коесуңар, достор. Көп кызматтарда
иштеди. Айтор бул губернатор болгонго дагы жетишти. Жалал Абад областында, мисалы менин шаарымда бул твар деп эле айтам. Губернатор болгонго да жетишти. Акыры барып акчасы көп экен, арамдан тапкан. Bir сулуу татынакай дастан айткан Суйкаев элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Роза Аманова деген сулуу айымга үйлөнүп алды. Акча көп болсо нелерди гана кылбайсың? Акчаң көппү? Бүгүн бардыгы ырдайт сенин алдыңда. Бардыгы бийлейт. Бүгүн ушундай жагдай Кыргызстандачы. Анан жана айтып атпайбы? Сыймык Жапкеев, экс прокурор, блогер. Он олигарх бар, булардын алдында Бабанов чепуха же болбосо фигня, Бабановдун байлыгы аз деп атат да. Биз айтып атабыз, кокуй Кыргызстандан кечирип коесуңар, Кытайдан карызыбыз көп экен. Уюкмуш көп экен. Муну ким төлөйт? Мен төлөбөйм, сен төлөйсүңбү? Жок. Мен да төлөбөйм. Ким төлөйт деп эле баарыбыз бири-бирибизди күнөөлөп жүрөбүз да, мисалы. Ар бир кыргыздын башында, мойнунда карыз экен, керек болсо туулуп аткан баланын мойнунда да карыз экен деп атабыз да. Эмнеге биз төлөшүбүз керек? Мисалы, эмнеге мен төлөшүм керек? Алар жесе, алар уурдаса, эмне үчүн биз төлөшүбүз керек? Кээ бир келесоолорго мен ушу моменттен пайдаланып айтып коеюн. Эми булар төлөбөйт экен деп өзүбүз эптеп бир бале кылып төлөйбүз деген адамдар бар да, тар чөйрөдө обсуждение болуп жүргөн. Ну билесиңер, балким Facebook'ta дагы булар пост жазып жүргөн, эл өзүбүз төлөйбүз деп. Эч качан эл төлөбөш керек, эл төлөбөйт. Эмнеге төлөйт? Баягы эмне дейт эле? Эшек иштейт, ат жейт дегендей эле болуп атат да бул жердечи. Алар уурдап жесе, алардын жегенин биз, мисалы, мен төлөшүм керек экен. Хрен мен муну да бербейм, кечирип койгула достор. Эмнеге мен төлөшүм керек? Пускай ошо Жумалиев твар төлөсүн. Акаевди алып келип төлөтүш керек ошол Кытайдын карызынчы. Кытайдын бүгүн кайсы гана кыргыз менен сүйлөшпө, каерде болбойлу, кокуй Кытайдан карызыбыз көбөйүп баратат, анан кытайлар келип алды, басып алды, ал эле бул эле деген эле бир негативный обсуждение да. Керек болсо мына Россияда да ушул нерсе. Сен башыңды оорутпа, сен талап кой, мына бийликке талап кой. Бийликке талап кой, чтобы уурдагандар куссун. Мына азыркы Жээнбеков кустурсун, пускай Акаевди алып келсин. Мына Жапкеев дагы айтып атат, чтобы менин сөздөрүм жалган болбош үчүн бул дагы подтверждать этип айтып өттү. А мен айтсам эч ким көңүл да бөлгөн эмес. Койчу, зериккен бирөө отуруп алып сүйлөп атат да дегендей кылып, көпчүлүгү мындай бир көңүл бөлгөн эмес да. Мен ар дайым айтып келгем достор. Акаевдин 2 миллиарддан ашык акчасы бар. Алтыны бар, 15 тоннадан ашык алтыны бар. Мен муну силерге мындай конкреттүү түрдө айтып атам. Муну экс МВДлар айтып атат. Мына Москвада, Россиянын борбору, Москвада азыр, убактылуу азыр иштебей отурат алар дагы. Эмгектенип жүргөн экс МВД мен байкелерим бар. Биз ар дайым связьтабыз. Мына Facebook, WhatsApp аркылуу алар көп информацияларды айтат. Мына бу твар Акаевдин убагында бүт азыркы система, азыркы мына уурдалып аткан, азыркы жанагы ууру схемалардын баары Акаевдин убагында түзүлүп калганда, ошол эле иштеп атат азырчы. Аны кимдир бирөө, кайсы бир министр же кайсы бир президент мунун баягы түбүнөн тамырынан кыркып жок кылайын деген адамдын өзү жок да. Ошол эле уурулар келатат да, кайталанып элечи. Кече ким? Зарылбек Ырсалиев, бывший мент, козел десем капа болбосун. Бир убакта эми Жээнбековго жагынып, ал эле бул эле деп жүрүп, камалып айда жүрөт, депутат болуп алды, Бабановду жамандап, аман калды, Жээнбековдорго жагынам деп. Ушуга окшогон 200 тварларды биринчи кезекте камаш керек. Мына Ырсалиевди эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, Кыргызга кыянаттык кылган, Кыргызстанда туруп, кыргыздарды кордоп, кыргыздардын үстүнөн күлүп, өзүңөр билесиңер, о чем речь идет дегенде, сөзүм айнча кетип атат. Мына Батукаев кыргыздардын үстүнөн күлүп, шерменде кылып турган. Ошо Батукаевдин чыгып кетишине мына ушул Рысалиев дагы чоң салым кошкон.
мынау Атамбаевтар менен. Эми Атамбаев жазасын алып атабы, албай атабы биз билбейбиз. Кудай билет, балким Атамбаев люкста жатаптыр. Булар деген актер да, булар актер, булар эл көзүнө байкуш бола калат, ооруй калат, жата калат, тура калат. Вообще ишенбейм мен буларгачы. Вообще ишенбейм. Мына Сариевдин видеосун көрдүңөрбү? Балким көрдүңөр, балким кимдир бирөө көрбөдү. Мына бир факты кылып айтып коеюн. Эмне деп атат Сариев 2017-жылы? Чүйлүктөр президент болуш керек. Чүйлүктөр биз биригип, чүйлүктөр президент болмоюнча, мындай айтканда башканын колунан кыда келбейт дегендей да, грубо говоря. Муну мен эмес, Темир Сариев өзү айтып атат. Кимдир бирөө Темир Сариевди как пайгамбар катары көрүп жүрбөйбү? Мен эми ал кишинин жеке адресине эч кандай жаман сөз айтпайм да. Бул иттик болуп калат го. Мен кандай гана саясатчы, кандай гана киши болбосун, мен алардын жеке адресине жаман сөз айтпоого аракет кылам, айтпаганга. Эми балким эмоционалдуу түрдө иногда кээде кокустан айтылып кетиши мүмкүн. Бирок булардын саясаттагы кылып аткан ишине биз баа беришибиз керек. Мисалы Атамбаев, жакшы киши экен, может быть да. Бирөө айтат, ай бул деген айкөл, жан дүйнөсү бай, укмуш, мунун ошол ырынан эле билип койсо болот дейт. Хорошо, ыры жакшы, базар жок, мен угам да. Ошол ырды угам, мисалы менчи. Атамбаевди ырын все класс. Бирок саясаттагы анын уурулугуна, анын туура эмес жүргүзгөнүнө мен макул эмесмин. Балким кимдир бирөөлөрдүн айтымына караганда, мына бул татар жеңебиз Атамбаевдин башын айлантып, татар дегеним эми баарыңарга белгилүү, Раиса жеңебиз Атамбаевдин башын айландырып, кулагына момунтип бурап, ушул бүт нерсени ушул аялы кылганда, көп жерде аялдар рол ойнойт да, көп жерде аялдар рол ойнойт. Ошон үчүн баягы макалда айтканда, аял жакшы, эр жакшы дейт. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Жакшы аял жаман эрди дейт. Жаман эрди жакшы кылат дейт. Жакшы аял дейт. Жаман эрди жакшы кылат, жакшыны хан кылат дейт. Илгериле кыргыз ата бабаларыбыз мындай чөткө айтып койгон да. Чөткө айтып койгон. Короче, туугандар, эмнени айткым келип атат. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Бүгүн мына интернет мейкин тала, биз бирөөнү сөкпөйлү, бирөөнү атаң энең дебейли, кандай гана сын пикирлер болбосун. Билбейм, мына жердеги комментарийлерди мен караган жокмун. Балким кимдир бирөө мени сөгүп ашатканга успейт этип аткандыр. Сөкмөктөн сөгө бер, жамандасаң жан башыма, баягы актриса эжекем айткандай. Мына мен сеткам бар, мына ачкым бар. Мына бүгүн шылтоо болду, мына ачкым бар. Окубайм ал сен негатив комментарийиңди. Атамбаев жөнүндө мындай бир нерсени айтсаң эле, Атамбаевчылар сразу эле чыга калат, беттен алып, ал эле бул эле, сен акмаксың, анан сен андайсың, мындайсың деп эмне десе дей берсин Атамбаевчылар. Атамбаевдин мал мүлкүн алыш керек, дагы кошумчалап айтып коеюн. Атамбаевдин мал мүлкүн алыш керек, и Акаевдикин да алыш керек. Так что азыркы бийликке, мына Жээнбеков болобу же башкасыбы, ким азыр эми Жээнбеков да мына талап коюш керек. Жарандык коом бар, мисалы активисттерби, ким азыркы бийликке ким претензия коет, мындай ким такалап иштетет, же оппозициябы? Так, оппозиция барбы өзү бүгүнкү парламентте? Оппозиция жок. Оппозиция жок. Эртең жасалма оппозиция чыгат бүгүнкү парламенттин арасынан. Эң опасный нерсе мына бул жасалма оппозициядан коркуш керек. Азыркы парламенттин арасынан кайсы бир бөлүгү жасалма оппозиция болуп чыкса, ага таң калыштын кереги жок. Ага алаксып, аларды колдоштун кереги жок. Эмне үчүн? Алар деле ошо бийликтин адамдары. Ишбы элдин мээсин курут этиш керек, элди алдаш керек. Буларда бир эле кызыкчылык, буларда бир эле нерсе бар. Быйыл 2020-жыл мына азыркы балекет бүтсө, уже бүтөйүн деп эле калды го, көбү кетти, азы калды. Туугандар, кичине чыдап койсоңор. Шайлоону шайтан оюндары башталат. Бул вирус эч нерсе эмес, Кудай буйруса 6 сануу заман мына отурабыз жакшы, тынч. Кичине калды, 40-ына чыдап, 41-ине дагы чыдап койсо, Кудай буйруса баары жакшы. Бул нерсе биринчиден болгон эмес, бул атайын саясий политический игра. Кимдир бирөөлөр ишенди, пускай ишенгендер ишене берсин. Көбүрөөк маалымат алса, көбүрөөк мынабу ФСБшниктер менен же мынабу мурдагы военный адамдар менен көбүрөөк сүйлөшсө, мындай көбүрөөк нерсени билет да. Анан эч нерсени билбей эле аяка бияка чабыла берген болсо, жөн эле паниковать этип жүрө берет. Мен бул вируска ишенген эмесмин биринчиден. Бул обычный эле, короче, мейли муну ары коелучу.
дагы бирөөсү чыкпасын сөгүп. Достор, так что быйыл 2020-жылкы шайлоо эч кандай алданбай, кайсы бир келесоого, кайсы бир баягы эскилерге, кайсы бир билбейм эмне деш керек булардычы. Сөккүм келип атат, өзүмдү кармайынчы. Сөккүм келип атат азыркылардычы. Буларды только сөгүш керек. Буларды сөгүп эле калбай көткө тебиш керек булардычы. Көткө тебиш керек ар бирин бирден. Тилекке каршы бизде андай укук, андай бийлик жок. Бул чимкириктерди көткө тепкенге бизде андай укук дагы, бийлик дагы жок. Булар баарын өздөрүнө ыңгайлуу кылып, өздөрүнө орусча айтканда удобно кылып алганда, элди ойлогон адамдын өзү жок. Жөн гана ушул пиар да, пиар, ишби ачып алыш керек, ишби эптеп элге көрүнүп, баягы эле жеке кызыкчылык да, жеке кызыкчылык бүгүнкү парламентчи депутаттардын кылып аткан иштери да, анча-мынчасы моменттен пайдаланып элге жардам берип дагы үлгүрүп калды. Хорошо. Когда бьет биди, когда дает бири дегендей, качан берип атат, алып кое бергиле. Бирок ал берип атканына силер кол койбой, паспортуңарды бербей, эч кандай бир алардын тузагына түшпөскө аракет кылгыла. Мен угуп атам, алар уже тузагына түшүрүп атыптыр уже эле. Силер деле угуп атат болушуңар керек, маалыматыңар бар, паспортторунун данныйлерин алып, ал деген уже силердики шайлоого кетип атат уже моменттен пайдаланыпчы. Мынау товарлардан бардык нерсени күтсө болот. Булардан бардык нерсени күтсө болот. Мен ишенбейм булардын бирине дагы. Керек болсо Жанар Акаевка дагы ишенбейм. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Кыргызстандык туугандарым, боордошторум. Бир топ күндөн бери келаткан соц тармактарда кызуу талкуу болуп атам. Блогер жигиттерибиз айтып атпайбы, Сыймык деген жана Мелис деген. Сыймык деген блогер жигит айтып атпайбы ушу. Ушуларга мен 100% кошулам да. Бизди 30 жылдан бери ушундай акыбалга кептеген, ушундай акыбалга алып келген ууру, кескич, жегич коррупционерлердин баарын тең аеосуз мамиле кылыш керек. Президентибиз Сооронбай Шарипович деле айтып атпайбы, аеосуз деп. Сооронбай Шариповичке да айтып кетет элем, ушундан сиздин өзүңүз журт атасы болуп көрсөтүп турган мезгилиңиз ушу жерде, мына ушундай маалда бүт аеосуз моорекиндей ичип жегиштер менен күрөшүшүңүз керек. Жана ошондой эле кыргыз элин баарын чакырып кетет элем, ушундайлардын баарын тең күрөшөлү ушулар мененчи. Жана ушул блогер жигиттерди колдоп коелу баарыбыз теңчи. Четте карап турбай эле үйлөрдө жамбаштап жатып, телевизордон, телефондон, соц тармактардан көрүп жамбаштап жатып карап коюп, деп койбойлу, кайдыгер мамиле болбойлу баарыбыз тең. Ушуларды колдойлу баарыбыз тең элечи. Жеп ичип жегиштерди камасын. Жана могу күч структураларынын баарына кайрылып кетет элем. Ушулар могу карантин бүтө электечи, ушунун баарынан кармаш керек жана камаш керек. Буларга аеосуз мамиле кылыш керек. Карантин бүттү дегичекте булар коёндун сүрөтүн тарткан жерден кете таппай калабыз булар. Булар ушундай уяты жок, бети жок калып келишет экен, буларчы ичип жегиштер. Булардын ден соолугу бат эле ооруп, чет мамлекеттен барып дарыланыш керек болуп калат да. Ушундай заключенияларды чыгарып алып кетип калышат, өзүңүз түшүнбөй калабыз кадимкидечи. Ошон үчүн ушундай маалда кармап, буларды катуу аеосуз мамиле кылышыбыз керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен бул видеону, экинчи серияны, же болбосо экинчи видеону чыгарбай эле коеюн деп аткам. Бирок көпчүлүктүн суроосу, өтүнүчү боюнча кечээки оюмду улантайын дедим. Биз айрыкча бу соңку жылдары, соңку күндөрү ушу байлар жөнүндө, кедейлер жөнүндө аябай көп сүйлөшчү болдук да. Келгиле бир кыскача мен сиздерге башынан бир салыштырмалуу катары айтып берейин. Алыспарбай эле коеюн. 18-кылымды деле карайлы. Өзү кыргыздардын бул генинде барбы дейм да. Эмне десеңиздер, түштүк тарапта Алымбек Датка, Курманжан, түндүк тарапта көрүңүздөр, Кочкор өрөөнүндө Ормон деген хан, Чүй тарапта Шабдан, Көл тарапта Балбай, жана башка салыштыра берсек, айта берсек көп. Булар деле бириккен эмес да. Ар бири өзүнүн өрөөнүнө хан болуп, ар кимиси өз өрөөнүнө бий болуп, манап болуп, ушундай элди
башкаргандыгы бар да тарыхта. Ошол нерсе ушул күндөрү кандайдыр бир деңгээлде кайталанып аткандай да. Мен айтпадымбы кече? Бизнесмен деген ким? Чиновник деген ким? Анан карапайым эл деген ким? Так. Карапайым эл деп атышат да, мисалы. Азыркы чиновниктердин бул лексиконунда кадимки эле бир нормалдуу түшүнүк болуп калды. Негедир бирдеме десе эле карапайым эл дешет да. Мындай түшүнүп алсак жакшы болот эле. Карапайым эл деген ким? Эмне? Карапайым деген сөз өзү кедей кембагал деген сөз да. Булар ачык айтпайт да. Келгиле кедейлер жөнүндө сүйлөшөлү дебейт да. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Анан карапайым эл деген ким? Карапайым эл деген сиз, анан мен. Чиновниктер карапайым элге кирбейт. Алар ушундай экен, качан чиновник болгондо эле, качан ошондой статуска ээ болгондо эле карапайым деген статусту өткөрүп берип коюшат окшойт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, чиновник болуп бараткан бир дагы адам мен мамлекетти тоноюн, мен бутума турайын, мен ичейин жейин деп барбайт. Бөркүңүздөргө көрүп коюңуздар. Бардыгы эле жакшы ниет менен, бардыгы эле жакшы тилек менен барат. Буга бир гана нерсе себеп болот. Система. Кандай таза адам келсе деле, кандай таза адам келбесин, ал жегенди үйрөнөт, уурдаганды үйрөнөт, ичкенди үйрөнөт, жана башка алганды гана үйрөнөт. Ал антпесе иштей албайт. Система ошондой. Эгер аларды билбесе, андан жогорку жактагылар аны иштетпейт, сенин колуңан келбейт экен деп коет. Бул ачуу чындык. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекетти кууратып аткан чиновниктер башка эч нерсе кыла албайт, акылына эч нерсе келбейт. Ал креслосын сакташ үчүн ал дагы уурдайт, тонойт, анан бутуна турат. Не бар, не жок деген нерсе. Жебеген жердин алдында деген мына бул макал биздин түбүбүзгө жете турган макал ушул. Бул биринчиси. Бизнесмендер жөнүндө айттым, Бизнесмен деген бул жеке ишкер дебедикпи? Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө чындап эле кайсы гана бизнесменге барбаңыз. Бизнесмен эмне кылат? Бизнесмен биринчиден жеке өзү үчүн эле иштебейт. Бизнесмен чуу дегенде эле болгон капиталын өзүнүн идеясынын курмандыгы болот. Болгон капиталын ошол жака жумшайт. Жумшагандан кийин ал бизнесмен бир нече жумуш ордун түзөт. Үчүнчүдөн, мамлекетке именно салыкты бизнесмендер төлөйт. 100%. Салык төлөгөн чиновникти көрдүңүздөр беле? Мына декларациясын эле карап көрүңүз. Любой чиновниктин декларациясын эле карап көрүңүз. Алар эч убакта байлыгын ал жака киргизбейт. Себеби ал акасы, үкөсү, эжеси, жеңеси, таекеси, жээни, бөлөсү, дагы бир башка адамдарга катталат. Үчүнчүсү, Сыймык Жапкеев деген кайрылуу жасап атат да. Мен бул жигит менен чындап эле жеке тааныштыгым жок. Билбейт экенмин. Бирок карап олтурсам, жан дүйнөнүн кыйкырыгы да. Эми ушул жерде дагы биз олтуруп алып, кээ бир биздин мекендешибиз, кээ бир биздин замандаштарыбыз минтип атат. Сыймык Жапкеевге ишенсе болобу деп. Сыймык Жапкеев мага ишенесиңерби деген жок. Мага ишенгиле деген дагы жок. Ал эч кимди чакырган жок эч жерге. Же бир даректи айтып атабы? Айткан да жок. Ишенесиңби, ишенбейсиңби, это твои проблемы. Биз бириккенди билбейбиз. Муну айтсак эле эмне эле намыстана беребиз? Мага да суроо берип атышат. Макул биригели. Анда ким дейт? Неужели эч кимди тааныбайсыз? Неужели эч кимди көрбөй атабыз? Же эмне көзүбүз көр болуп калдыбы? Эмнеге эле тааныш портреттерден кутулгандан коркобуз? Же эмне мамлекетти ушулар түптөдү эле? СССР түптөгөн, если что? Мамлекетти. Булар ошо СССР түптөгөн эле мамлекетти жеп атат. Эмне өнүктү? Бишкекте эмне өнүктү? Жол салынып атыптыр, бирок карызга салынды да жолдун баары. Төлөйбүз да, биз төлөбөсөк балдарыбыз төлөйт.
имараттар салынып атат дешиңиз мүмкүн. Мамлекет салып атабы имаратты? Жеке ишкерлер салып атат, ошо мен айтып аткан бизнесмендер. Бүгүнкү күндө куруп аткан имараттары бир тең, банкрот болгону бир тең болуп атат. Бир дагы бизнесменге мамлекет бир да жолу жардам берген эмес. Бере албайт дагы. Бере албайт. Себеби система жол бербейт ага. Бүгүнкү күндө, урматтуу мекендешим, бүгүнкү күндө биз чиновниктердин гана курмандыгы болуп атабыз. Мен дагы көтөрүлгүлө, ойгонгула, чогулгула, бириккиле дегенден алысмын. Бирок биз кылышыбыз керек. Хоть каким путем, но биз кылышыбыз керек. Биз милдеттүүбүз. Эртең балдарыбызга, бизден кийинки урпактарыбызга биз бир нерсе калтырышыбыз керек. Жок дегенде арык чапканды башташыбыз керек. Ошол арыктан качандыр бир убакта суу агат. Ишенип коюңуздар. Салам, урматтуу мекендештер. Мына 2-3 күндөн бери социалдык тармактарда аябай катуу кызуу талкуу жараткан орчундуу маселе көтөрүлүп атат. Бул маселени азамат жигитибиз Сыймык Жапыкеев баштап берди. Андан сырткары Асхат Осмонов дагы өзүнүн демилгеси менен билгендерин айтып атат. Мына бүгүн 7 каналда Максат Мамутканов деген байкебиз чыгып аябай жакшы сөздөрдү сүйлөдү. Аябай орчундуу маселелерди козгоп, жакшы демилгелерди көтөрүп атат. Мен дагы мындай сыртта карап турбай, кайдыгер карап отурбай, ушул кайрылууну жасайын деп чечтим. Мен дагы бул маселени толугу менен 100% колдойм. Туугандар, бул маселе ушул маселени көтөрүп жоготкан жигиттердин эле маселеси эмес. Бул жалпыбыздын, өлкөбүздүн, сиз менен менин, бала чакабыздын, келечегибиздин, өлкөбүздүн маселеси. Ошондуктан четте карап турбастан ушул маселени колдойлук, көтөрөлүк. Керек болсо ушул маселени көтөрүп чыгып аткан жигиттерди коргойлук. Жогорку жактан талап кылалык. Ушул коррупция жолу менен мыйзамсыз байып, эбегейсиз чоң мүлккө ээ болгон коррупционерлерди жоопко тартып, мүлктөрүн кайра элге кайтарып берсин. 30 жылдан бери карап көрө турган болсок, биз сырттан, чет мамлекеттен карыз менен кредиттен башка эч нерсе алып келбептирбиз. Эгерде өлкөбүздү талап тоноп, кен байлыктарын сыртка чыгарып кете турган компаниялардын ордуна дүйнөлүк масштабдагы Samsung, Siemens, Electrolux жана башка ушул сыяктуу көп тармактуу компанияларды жалдырап болсо дагы мамлекетибизге алып келчү болсок, алардан бизге пайдасы 10 эсе, 100 эсе көбүрөөк болмок. Канчалаган жумуш ордулар түзүлүп, мынтип элдерибиз сыртка темселеп мигрант болуп кетмек эмес. Мына азыр мигранттарыбыздын акыбалын көрүп атабыз. Мышык эле кадай болуп атат. Кудайым аларга сабыр берсин, ден соолук берсин. Канча жылдан бери мамлекетибизди көтөрүп, экономикабызды көтөрүп келип, бир жолу жардам сураганда аны дагы эптеп жардам бере албай шайыбыз болуп атат. Туугандар, азыр аябай жакшы шарт түзүлүп турат. Бардык границалар жабык, эч ким эч жака качып кете албайт. Келгиле ушул бир маселени көтөрүп, аягына чыгалык. Колдойлук, жогору жактан талап кылалык. Ар бир чиновниктин мал мүлкү тыкыр текшерүүгө алынып, арасынан коррупция жолу менен байып, мүлктөргө ээ боло турган болсо, ошолор жоопко тартылып, мүлктөрү кайра элге кайтарылып берилсин. Биз мынтип жүрө бере турган болсок, уктай бере турган болсок, эртең границалар ачылгандан кийин баары тыркырап, көргөн карматпай качып кетип калышат. Анан кийин баягы эле карыз менен биз калабыз. Биз дагы деле уктап атабыз, туугандар. Келгиле ушул жок дегенде бир маселени аягына чыгалык. Салам достор, мына 4 күн болуп калды. Биздин экс-прокурор Сыймык Жапыкеев кухнясынан туруп эле чолпонбай болуп, бүт жегич, кан соргуч, мите курт, кыргыздын мите курттарын жүзүн ачып берди. Эң чоң семирип калган, эң чоң байлыкка ээ болгон Кубанычбек Жумалиевди эсептеп берип койду. 2,5 миллиард долларды жеп алганын бетине коюп берди. Эми биз
ушул жалгыз жападан жалгыз бир экс болсо дагы прокурор ушинтип айтып атса, биз ошону колдогондун ордуна кайра аны чукуп, каякта жалданма журналисттерге, ошол эле көпөстөрдүн маалымат булактарына, фейктерине ишенип, эми сыймыкты кайра тепкилеп баштадык. Сыймык эмне болсо дагы, кандай болсо дагы, кандай түрүндө айтса дагы, ал анык факт айтып атат. Бетибизге коюп берип атат. Анык факт турат. Аны тепкилегендин ордуна биз ошол Жумалиевке иш козготушубуз керек эле. 50 ири ишкананы жашырып отурат. Ансаз келгенсип Роза Аманова аялы кайра тиги эме сыймыкка асылып, кайра ошону каралап атат. Кече мына 7 каналдан чалды. Роза Аманова келет имиш, сен да келип бер деп. Мен айтат элем, Роза Аманова келген учурда дагы мен ал аял менен мындай жеке таймашка чыккан калоом жок. Эмне дегенде мен чыксам, эркек менен чыгам, күйөөсү менен чыгам. Кубанычбек Жумалиев менен эр-өлдүгө чыгып, факттар менен коюп берем. Эмне дегенде мен 2016 жылы 3 гостиницасына суу, канализация өткөрүп бергем. Мен билем бул кишини, жакшы тааныйм. Кандай бул сараң киши экенин мен билем. Кессең кан чыкпайт да буданчы, кессең кан чыкпайт. Ошо болбогон акча үчүн тырышат. Өзү 2,5 миллиард болуп 10 000 сом бергенден качат. Мен бул кишини аябай жакшы билем. Мен жеке мүнөзүн айтпайм, бул просто ушунча лабораторный крыса болуп иштеп баштап, премьер-министр, госсекретарь, эбегейсиз чоң кызматтарда иштеп, анан кийин азыр эмне кылып атат? Ушу көрүп атасыңар, Кыргызстанды туңгуйга алып келгендердин ушул бирөө. Бирден бир участник, соучастник, Акаевдин соучастниги ушулар. Мына Кыргызстан эмне үчүн сазга батып калды? Эмне үчүн эл ушундай болуп деградация болуп калдык? Эмне үчүн эл кедей болуп калды? Эмне үчүн эң жакыр мамлекеттердин катарына кирип калдык? Ким күнөөлүү дегенде эл күнөөлүү эмес. Баары эле эл күнөөлүү. Эл өзүнүн оокатын кылып, өзүнүн арбасын түртүп жүрөт. Бул түздөн түз ошол Жумалиев ушулар күнөөлүү. Мына достор, мен айтып атат журналист, келсең сүйлөп бер. Мен мына спальнядан эле айтам, кухнядан айтпайм, мен спальнядан эле айтып коем. Чыксам мен Жумалиев менен чыгам, факт менен коюп берем. 2,5 миллиардты мына төлөсүн деп айтам. Эр-өлдүгө чыгып айтам. Эмне үчүн? Мен өзүм балдарым, мен Кытайга карызды төлөбөйм. Төлөгүм да келбейт. Эч кимге төлөгүлө деп да айта албайм. Бирден бир ушулар төлөш керек. Достор, мына жалданма жугундуккор каралаган ушундай бир фейктер, ушундай бир активисттер, каякта бир журналисттер, ошолорго ишенбейличи достор. Жапатырмак. Баарыбыз бир точканы согойлу. Кайсы точка экен? Конкретно акчалуу, конкретно күнөөлүү, конкретно парламентте отурган бир бол партиясынан келген Кубанычбек Жумалиев. Ошону жоопко тарттыралы. Ошол 2,5 миллиард төлөсүн, президентке айталы. Акчаны тетиги башка жактардан сурабай, өзүбүздөн мына жерде басып жүрөт азырчы. Границалар жабык, эч жака кача албайт. Тартып туруп отургузуп койсун, баарын кусат. Буларга деген жан ширин, булар деген коркут. Аркы дүйнөгө баргандан да коркот буларчы. Билет тиякта да спрос булардан жесткий болорун. Ошон үчүн буларга азыр эл жардам берели. Мына президентке кайрылалы. Президентке жардам берели. Мына факт деп атат. Мына факттарды мен да чыгарып атам, силер да чыгаргыла. Мен өзүм жеке эле бир 7-8дей объект недвижимостин билем. Жеке. Барып ошол жерге айта алам. Мына жигиттер айтып атат, группа түзүлдү. Ошо карантинден кийин чогулуп ушул пресс-конференция кылабызбы, сотко беребизби, бирдеме кылалы дейт. Кубанычбек Жумалиев төлөсүн деп атат. Элдин мүлкүн кайра элге берсин деп атат. Приватизация кылган 90-жылкы мүлктөрдү баары элге өтсүн деп атат. Мен көргөзүп берем. 7-8 объектти көргөзөм дагы. Айтабыз ошол жерге барып. Мына арам акчага алынган элдин акчасына тонолуп
ушуларга вложение кылган недвижимостьтерди полный мамлекетке бюджетке өткөрүп, биздин мамлекет Кытайдын карызын бир эле киши мүлкү менен, ошо уурдалган мүлкү менен Кытайдын карызын жаап коет. Ошон үчүн достор, бир болбогон нерселерге алаксыбайлы. Анан айтып атат тиги башкаларды эмне айтпайт, анан райымдерге эмнеге эметпейт, анан тиги жактан акча алып алыптыр, бияктан акча алып алыптыр. Силер аны карабай тургулачы, силер башты айландырбагылачы. Конкретно, по очереди, эң күнөөлүү, эң чоң эбегейсиз капиталы бар киши ким экен? Жумалиев. Ошону барыбыз жапатырмак талап кылалы. Камалсын. Камалсын. Бул эмне дегенде мен эле эмес, силерди деле эмес, бүтүндөй келерки урпак 6 миллиондун дагы 6 миллионун кошкондо 12 миллион адамды тоноп кетти. Келерки мына балдар менен эсептегенде 12 миллион адамдын ырыскысын жеп кеткен адамдар. Ушул. Ошон үчүн ошону азыр кустуралы достор. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мекен Сыймык Жапыкеевке эле керек эмес. Ата мекен коркунучта. Кытайдын карызы келатат. Уруулардын төктөрө турган мезгили келди. Сыймык мекеним деген чынчыл, мекенин сүйгөн жигит. Кайсы кыргыздын атуулу айтып чыкты ушул сөздөрдү. Роза Аманова, Сыймыктан колуңду тарт. Сени кыргыз элинин энелери, кыздары, келиндери бардыгыбыз кечире албайбыз. Бардыгыбыз каршыбыз. Азыр кыргыз элинин 90% кыйналып жашап жатышат. Сени эне катары, аял катары ойлонуп көрчү. Сен семьяң менен 2,5 миллиард менен отур. Калган кыргыз эли ачка отурсунбу? Жумалиев байлыкты кайдан тапты? Роза, Сыймыктын бир тал чачы түшсө кыргыз элинин алдында жооп бересиң. Биз аялдар жол бербейбиз, жетишет. Биз болсо Сыймыктын чөнтөгү үчүн иштеп жаткан жерибиз жок. Коронавирус учурунда көрүндү элдин жакыр кедей экени. Кедейчилик силерге окшогон жегиштер алып келди. Эмне үчүн бир адам жыргап жашаш керек, 1000 адам кыйналыш керек. Ашык оокат аш болбойт. Жеген оокатыңарды куса турган мезгил келди. Жумалиевдин байлыгы текшерилсин. Бул жолу прокуратурага дагы, сотко дагы жаап коюуга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Силерге окшогон мамлекетти тоногон ичкиш жегиштерге чыдабай кетишти. Жетишет, отчет берер мезгил келди. Роза Аманова, акылыңа кел. Силер Кудайдын алдында жооп бересиңер, ошону унутпагыла. Кайсы бетиңер менен жазып жатасыңар. Эл көтөрүлсө токтото албайсыңар. Саламатсыңарбы, достор, туугандар. Мына жакын күндөрү мамлекетибизде мына коронавирус менен күрөшүп, элдин баары карантинде турган бир жигитибиз чыкты. Сыймык Жапыкеев деген мурунку прокурор экен. Коррупционерлер, анан кийин Жумалиевдин момунча байлыгы бар, бийлиги бар деп. Бул 30 жылдан бери элдин баары билет. Татан, Гоин кимке экенин, Акаев ушунун баарын тамырын жайылтып кеткен. Болбогон бир купонду ойлоп таап алып, бирдекелерди алып, арзан ишканаларды алып, ошо иштебей турган канча деген базалардын баарын алышып, бирок арзан эле баада. Сумду канчага сатканды, бабаны кантип байыганын элдин баары билет. Бирок бир нерсени билбей атат да. Сыймык эске албай атат, эми өзү бывший прокурор экен. Срок давности деген бар. Кылмыштын 10 жылдык мөөнөтү болгондо 2016 жылдан бери мен билгенден ал срокту алып коюшкан жаңы закон менен. Текебаев кантип байыганын, БНКны кантип кайта 33 миллионго сатканын, Кочкор Ата нефть газды кантип эле кийинки эле болчу да Текебаев менен ошолор 10 жыл боло элек, ошолорду касса болбойбу дейм да. Мына Акаев баштап кетти деп эмне үчүн айтып атам? Мен силерге бүгүн бир нерсе айтам. Факты менен, кагаздар менен, документтер менен, бирок бүгүнкү күндүн прокурорлору, финполдору, мэрлери ушуга мындай кайдыгер карап атканына ичиң ачышат да. Ким жөнүндө болмок? Эч ким билбейт. Болот Бегалиев деген бар да. Болот Бегалиев деген ким өзү бул? Бул Болот Бегалиев убагында Акаевдин келинчеги Майрам Акаевдин үй балдары болуп кетет. Өзү чүйлүк. Эмне кылган? Болот Бегалиев аркылуу булар Бермет Акаева алга Кыргызстан түскөн.
партияны ошону учредитель кылып алга Кыргызстан түскөн. Бишкектин чогуу ортосуна жайгашкан Берекет грант деген бар, азыр баарыңар билесиңер. Берекет грантты ачышкан. Кийин Берекет универсал деп речканын күнбатыш тарабындагы оптовой деп койгон, ошол жерди базар кылышкан, торговый рыночный комплекс деп кылышкан. Бегалиев деген өзү деги эле ким өзү? Мына мен силерге бир сүрөтүн көрүп коеюн. Мына сүрөтү Бегалиев болот деген ушул да. Эмне айтмакчымын? Мындай да. Иса Өмүркулов кантип самолетторду саткан, бабанын кантип заправкаларды айдар менен алып алган, анамна да ачпай мен жерге свежий эле фактын айтып берейинчи. Бегалиев Иса Өмүркуловдун убагында 2010-жылы революциядан кийин Иса Өмүркулов аз эле убакытка ИО мэр болуп турганда 10 жылга мөөнөтүн узартат. Берекет универсал деген базарды. Ал жерде 728 контейнер жайгашкан. 98-жылы алган ал жерде. Мөөнөтү 2010-жылы бүтүп калып, мен таң калганым коррупция менен күрөшөбүз деп. Коррупция менен кантип күрөшөт бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эмес, бизде көнүмүш болуп калды 10 жылдан бери. Бир гайынын же бир врачтын, мугалимдин чөнтөгүнө $100 сала коюп, коррупция менен күрөштүк деп кечке телевизордон берип атышат. Ал коррупция менен күрөш эмес. Анын статьясы совсем бөлөк. Кылмыш кодексине анын беренеси совсем бөлөк. Ал деген пара, взятка деген эме менен эле камалат. Бирок аны коррупция менен күрөшүп атабыз деп бере беришет, болгон телевидение бере беришет. Не кылыш керек? Коррупция деп эмнени айтат? Жолдорду тендерлерден, мектептердеги курулуштардан очойтуп жеп аткан, мамлекетке кол салган адамдарды коррупционер дейт. Жакында президент айтып атат, мен коррупционерлерди атасаңар мынча акча берилет экен, атын атагыла деп. Мен бүгүн силерге түздөн түз бир факты менен коррупционердин атын айтайын атам. Ал коррупционер Болот Бегалиев. Эми мен соттон өкүм чыгып, от имени Кыргызской республики приговор деп окулуп, анан кийин ошондон кийин гана коррупционерди атасам болот эле. Бирок мен 1 жылдан бери Фимполго жазып, прокуратурага жазып, фактыларды келтирип жүрүп, мэрге канча жолу кылдык, канча деген митингтерди кылдык. Мен бул кишини коррупционер деп айта алам да. Сотко берсе соттошууга даярмын. Мен 1 жылдан бери айтып келатам анын кишилерине, сотко бербейсиңерби, соттошолу деп. Алардын духу жетпейби же түшүнбөйм. Мен сотко бере албайт. Эми кеп башынан бозун. Мына Бегалиев мына кагаз негизинде 10 жылга алган. 2010-жылы 2020-жылга чейин алган. Иса Өмүркулов кол койгон. Иса Өмүркулов бекте коюп атканда эмне деп атат? Тиешелүү документтерди түзүп, 2 жылда ушул жерди бир заманбап курулушка айлантып туруп, анан иштетип атат. Бул 2 жыл эмес, 10 жыл болду. Бүгүнкү күндө базарлардын акыбалы кандай? Дордой болобу, Бабановдун тиги авторунда болобу, любой эле Кыргызстан боюнча любой базарды алсак, булар кандай кылышат экен? Мамлекет муниципальный территориясына алышат экен. Арендага болбогон бир акча жерге төлөйт экен, үстүндө контейнерлерди сатып, кайра ошодон аренда алып, анан патент алып атат деп жер капчаша берет экен. Мен ошолорду силерге бир баштан айтып берейин. Бегалиев 2010-жылы алганда 2012-жылга чейин курулуш курам, анан кийин кайра ошол арендаторлор менен иштейм деп алгандагы эчтеке курбастан, эч нерсе курбастан 728 контейнерди койдурткан. Контейнерди эл өзү алып келип койгон. Ошол жерлерди бир закондо жок, мыйзамда жок, договор, выкуп, аренда деген менен эле саткан. Ошол бири-бирине саткан контейнерлерден 15 000, 20 000 долларга саткан да. Бирок бечаралардан бир госрегистрден бир алакандай кагазы жок эле. Ошол Бегалиевге аренда төлөгөн. Арендада кандай төлөгөн? Ар бир квадрат метрине 27 күнгө төлөшкөн. Бир жылда 13 айга төлөшкөн. Төлөгөн калп, анамна десе мына ар бир айга төлөгөндө булар мынакей. Ар бир айга 4 миллион, 5 миллиондон алып турушкан. Бул 27 эле күнүн числосу менен да. Булар 27 күнгө алышкан. 20 жылдан бери алып келатышат. Bir ayga чисти эле базардын арендасынан 4 миллион тапкан. Өзүнүн Трансэлектро деген подстанциясын распред компаниясын куруп алып туруп, ал жерде мына бүгүнкү күндө Интергелподо пакистандыктар менен, көптөгөн кытайлыктар менен темир ширетип иштетип атат, темир чыгарып атат. Ал канча налог төлөп атат? Эч кимдин жок. Базарга саткан 1 сом 40 тиындан 1 сом 30 тиындан алган светти, бар элге 2 сом элтине саткан.
тазалыгын төлөгөн элдер, ошекте турган арендаторлар 728 миңге жакын кишилер болгон, фирмалар болгон. Булар эмне кылган? Тазалыкка төлөшкөн, мусорга төлөшкөн, канализацияга төлөшкөн, арендага төлөшкөн, светке төлөшкөн, патент алган мамлекетке ушул жерде. Минимум 500 киши патент алганда мамлекетке пайда келтирип турган. Булар таза киреше где-то 50 миллион, 60 миллионго чейин алып турушкан. И азыр да алып келишкен былтыркы күнгө чейин. А мамлекетке болгону бир жылга 2 миллион төккөн. Андан кийин мына бул наркозда универсал берекет, ТРК берекетти өрттөшүп, өрт чыкты дешип, бир охрана начальниги менен бир директордун убактылык амашып, аларды азыр үй камагына чыгарышкан, сот аягына чыкпай бүттү. Мамлекет аларга күйүп кеттиңер деп болгон 10 миң сомдон берип коюшту. Канча миллион деген товарлар күйүп кетти. 10 миң сом. Ошол стройка мына азыр 3 этаж болуп заңгырап турат, берекет кират жанда. Ошол стройка боюнча да айта кетсем, ал эмне болгон? Биринчи этап менен жарымын кургуланан элди киргизгиле деди. Анан экинчи этап инспекция келди дагы цементтери туура эмес, ортодогу курулуштар туура эмес, речкага жакын болуп калган. Инспекция прокурор алды дагы өбөр берип койду. Бир кылмышка экинчи жолу жаза алынбайт, ал бала жазасын алды, сөгүш алды деп коюшту. Болгон инспекция сөгүш берип коюшту. Экинчи этап менен берки жагы кабыл алынат. Мен муну эмнени айткым келет ушул жаңы зданиясы менен. Мына менин колумда кагаз турат. Ошол жаңы зданияны курулуп бүтөлекте эле 3 күндө өзүн айтайын мен силерге. Мына 11 марттан баштап булар 14 мартка чейин 46 миллион ошол жерди сатып ишкен. 46 миллионго 3 эле күндүн акчасын айтып атам мен силерге. Будан налог төгүлгөн жок. Договор выкуп аренды. Ал деген ар бир квадрат метрин 1,5-2 миң доллардан сатып берди. Элдер өзү алып келип беришти. Бирок ошого бир алакандай госрегистрден бир кагаз берген жок. Ошолор кайра аренда төлөп отурушат. Зданиянын жарымы жок, ичинде туалет иштебей турган зданияны сатып беришти. Инспекция, прокуратура, мэрия бардыгы чогулуп алышкан да буларчы. Бардыгы чогулуп алышкан. Эми да бир нерсе айтайын. Бул Бегалиптна биздин берки суу речканын берки бетиндеги биз базар боюнча элдер топтоп алып, өзүбүзчө бир коом түзүп алып, ошо Бегалип менен соттошуп келебиз да. 4 миллион түшүп турган жер айына. Биз айтып атабыз, айына биз 4 миллион мамлекетке берели, конкурс жарыялап алып койчу. Жок. Мэр уун чыкпайт. Прокуратурада СМБда арыз жазганбыз былтыр. 2019 апрелде жазган арызыбыз Финполицияга келип, 6 апрелде 2019 жылы иш козголгон. Азыр май болду да. Бир жылдан бери эле тергешет. Нени тергеп атышат? Жана РПП деген балекет бар экен, бирдиктүү реестриге каттоо деген. РППсы каттап коюп суроо жок экен. Мурун кичине суроо бар эле, 58 күндө тергезейин деген. Азыр бир жылдан өттү. Дегени со налог суроо атабыз, счетный палатага жөнөтүп атабыз дейт. Биз көргөзүп бердик, акчалар каяка кеткен. Мына Бегалиев отуруп алып, Майрам Акаевага эле, мен ачык эле айтам, дагы деле Акаевдарга, Майрам Акаеваларга эле которгондо мына мындай чектер бар да, эл сом аркылуу. Айына канча деген акчаларды которушкан буларчы. Эми Финпол ошону текшериш керек эле да. Свежий факт. Коррупция дейт. Мына Болот Бегалиевди мына көргөзүп атабыз. Коррупцияга акча беребиз дейт. Акча берсе ушу базардагыларга коррупцияны ачып бердиңер, мына документтердин баарын өткөзүп бердиңер, коррупцияга берсе, ушу коррупциядан түшкөн акчасын биз детдомго эле которот элек. Балдар үйүнө элечи. 1 сомун албайт элек. Буларчы мына базаркомдорчу болбогон жерди алып алып, жеринен налогтог үстүндөгүлөрдүн баарын сатып эле жыргашат экен да буларчы. Кыргызстан боюнча ушундай экен да. Үстүндө иштегендер бакчылар эмне кылат? Арендасын төлөйт, еще товарын сатат, мусорун төлөйт, баарын төлөйт, кыйналат экен. Бегалиевдер үйүндө отуруп, креслого отуруп, Америкада окуйт балдарычы. Мына силерге свежий коррупционер. Эч ким билбейт. Мындай коррупционерден элүүлөп, жүздөп саналат. Мамлекеттик кызматта иштеп атышып, ошол эле Акаевдин убагындагылар, ошол эле Бакиевдин убагында, Атамбаевдин убагындагылар, азыркылар билбейм го. Булар ошол бирөөлөргө Болот Бегалиев окшогондорго оформить этип койшкан. Болот Бегалиевдер булардан 20-30% алат. Калганын баарын өзүлөрү алат. Москвада бекер жатат дейсиңер Майрам. Мына ушул берекеттин грантын алып атат. Берекет гранттын жери кыялдык болгон. Ушуну биз мамлекетке алгыла, өзүңөргө алгыла, муниципалитет кылгыла десе, муниципалитет кыла алышпайт. Эмнеге булар долядо отурушат? Мына мэр уун чыкпай отурат. Прокуратура берген, бизге берген.
Прокуратура качан берген? 25 февралда берип атат. Бегалиптики туура эмес экен, расторгнут муниципалитетке ал депчи. Үн чыкпайт. Прокуратура 12 декабрда жазып атат. Алып койгула депчи. Алгыла, бул базар туура эмес. Договор түзүлүптүр, мэрияга алсаңар болот, өзүңөргө иштеткиле деп. Мэрияга акчанын кереги жокпу, эмне экенин түшүнбөйм. 23 мартка чейин кылабыз деген мына карантин башталып кетти. Карантин деген шылтоо балекет болду да. До сих пор отурат. Мэр өзү алып, өзү конкурс жарыялап, бир нормальный видке келтирип иштетсе болбойт беле? Болот эле. Эмне канча миллиондогон акчалар кыйрылып атат. Чет өлкөдөн келген бир аферист шулундар тендер ойнотуп келип акчаларды алып чүкүп атат. А биздин ички рынокто ичинде акчалар жатпайбы? Эмнеге аны алышпайт? Мына коррупция каякта жатат. Мен просто баягы сыймыктыкын көрүп, немеге чыгандан кийин ушундай прямойго чыгып кеттим. Мурун чыккан эмес элем, биринчи жолу чыгып атам. Менде Бегалиев менен любой жерде жолугушканга теледе баткылабыз, сотто болобу, любой жерде жолугушуп Бегалиев менен айтышууга даярмын. Бегалиевке окшогон 50 коррупционер менен айтышууга даярмын. Сыймык ал мындай да айтып, мен баарын билем. Бабанын кантип апасына заправкаларды менчиктештирип алган Айдар экөө кантип банкка жеткен, кантип ТКБ БНКны 33 миллионго саткан, Госкомстон аркылуу кайра кой 3 миллиондук нерсени 33 миллионго сатты, 36 миллионго сатты. Кантип Кочкаратан нефтегазды бирөөлөргө жала жаптырып, Салянаны койдуруп алып, Батыстан көптөгөн кишилер жаманатты кылдырды. Кулов кантип самолетторду жаптырып, түрмөдө отуруп келип, премьер-министр болду. Элдин баары билет. Бирок, мына болот Бегалиевке окшогон министрлердин, премьерлердин, президенттердин куйруктары, мен куйруктарды эле айтам, анткени алар долясын тигилерге берип атышпайбы до сих пор. Фамилиясы башка да. Эч ким ойлобойт да, Майрам Акаянов экен деп. Эч ким ойлобойт, Болот Бегалиев десең тааныбайт эч ким. Мына кечекедер Республика партиясынан 55 болуп койду, өтпөй калды. Гор кеңешке депутат болгон. Булар тымызын жүрүп алып, миллиардтарды жеп, Америкага, Россияга акчаны чыгарып кетип атышат. Мына ушуларды буушубуз керек. Ушуларды көчөдөн көрсө бетине түкүрүшүбүз керек. Закон иштебесе, эмне кылышыбыз керек? Өзүбүз көрө, мына миллионер, коррупционер келет атат деп биз. Бетине ал көчөгө база албай калыш керек. Урук тууганы, бала чакасына чейин, намысына чейин ошолор доо кетиш керек да. Арам акча менен чоңойгон, арам акча кылган булар депчи. Арамкорлор булар деп айтышыбыз керек. Эми Кудай буйруса, карантин бүтсүн, Фимпол ошону кылбаса, мен көпчүлүк эл менен барып, президенттин личный кабыл алуусун талап кылам. Ал үйгө барабыз мерде миңдеген адамдар. Коррупционерди сайып көргөзсөң да булар эчтеке кыла албайт экен деп. Прокурор көзөмөл органбы, же посредникпи, же адвокат түшүнбөйсүң. Фимпол болсо тиги кагазды кылып атабыз, бу кагазды кылып атабыз деп 1 жыл болду. Эмне кылышат булар? Кандай кылышат? Мен түшүнбөйм. Бая система акайып орнотуп кеткен система ошомойдон эле калган. Сыймык тура айтып атат. Сыймыкта Жумалиевдин чекесин эле айтты. Жумалиевдер болбогон эле нерсеге алганда экен. Мына Бегалиевдердин алганын көрсөң күлөсүң. 1 гектар жерге 2 миллион төгөт. 1 жылга. 1 жылга. Үстүнөн айына 4 миллион жеп атышат. Азыр ушул күнгө чейин жеп атышат. Эч ким билбегенде, көрбөгөндөй. Ушундай бекен деп коюшат. Болду, иш козгоп коюшат. Сейфте калат чаңбазып. Эми карантин күнүндө силердин нервиңерди ойнобойн. Просто ачуум келип, ичиме мындай эме толуп калган үчүн чыгардым. Эми мыйзам талаасында күрөшүүгө даярбыз. Бегалиев менен да күрөшүүгө даярбыз. Коррупционер менен күрөшүп келгенбиз, күрөшө беребиз. Саламаттуу болгула.